Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосу күндүн тартибинде программасы менен ободо. Бүгүн өзгөчө мейманды кабыл алып отурабыз. Дегенибиз алыскы Италияда жүргөн жердештерибиз мекенибизге келип, өздөрүнүн жаңылыктары менен бөлүшкөнү турушат. Жогорку Кеңеш төрагасынын алдында миграция боюнча иш алып барган кеңеш бар. Мына ошонун жакында өткөн жыйынына катышкан, Италия жергесинде өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан, тактай келгенде Кыргызстан Унita in Sardini ассоциациясынын өкүлү, расмий өкүлү Гүлсара Асанбекова бизде мейманда. Кош келдиңиз, Гүлсара Макеевна. Жакшы келип алдыңыздарбы Кыргызстанга? Сагынычтар таркадыбы, таркай элекпи? Сагынычтар да таркай элек, сагынып бара турган жерлер дагы көп, пландар да абдан эле көп. Башка иш-чарада көрөйүн деген пландарыбызда да бар. Алгачкысы жогорку кеңеште өткөн жыйын менен башталды окшойт, Ооба, алгачкы мен Италияга келгенде 24 майда өткөн тегерек столго катышуу мүмкүнчүлүк берилди мага. Ал жерде миграцияда болгон көйгөйлөрдүн баары тең айтылды, делди, статистика берилди. Абдан кунт коюп уктук, чын эле абдан керектүү суроолор берилди, керектүү жооптор берилди. Ошо маселелер чечиле турган деген ишенич пайда болду. Анткени көп уюмдун өкүлдөрү катышты, көп диаспоралардын уюмдары катышты, ошондой эле ата-энелер катышты. Багы Россия жергесиндеги абакка түшүп калган биздин жаш балдар, жарандардын ата-энеси дагы катышты. Ончакталына ата-эне катышты, абдан көп эмелери чечиле турган маселелери көп экен. Алардын баары айтып өтүлдү. Ал эми аларга салыштырмалуу Италияда абал кандай? Тынчпы? Италиядагы абал десем, биздин Италиядагы иштеп жүргөн жердештерге ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеп дегенде Италияда баары тең закон, мыйзамды сакташат, мыйзамды, законду туура сакташат. Биз да ошого жараша аракет кылабыз. Себеп дегенде кайсыл жерде жүрсөң, ошол жерден ырыңырда дегендей, көп биздин мекендештерибиз туура, ачык иштешет, документтердин баарын тууралап, эч кандай жанагындай бузуу, тартип бузуу, мыйзам бузуу деген дагы бизде боло элек. Болбой эле койсун, көбүнчө жаңы баргандарга дагы биздин айрым кичине мурунураак барып аткан мекендештерибиз абдан жакшы көмөк көрсөтөт, абдан жакшы жардам көрсөтүшөт. Баса белгилеп кетейин дегем, Камила Усенова деген биздин татынакай врач айымыбыз бар. Өзүнчө бир абдан чоң тайпа куруп алган, 600-кө жакын. Ошо мурунку иштегендердин кийинки иштергендерге жардам берүүсүн сунуштайт ар дайым. Анан документ туура эмес болуп калса, ошолорго чуркап, өзүнүн убактысын аябай ар дайым жардам берип турат. Эч кандай акысыз жөн эле мекенчилик катары. Мисал үчүн кантип тактап айтып кеткенде, жаңы барган биздин мекендештерибиз тил билбейт, законду билбейт, өзүн кантип алып жүрүшүн билбейт. Ошонун баарын тең тактап, атайын ошо ачкан группаларында айтып, билдирип, түшүндүрүп, туура жолго салып турган айым. Мен ошол Камила айым жөнүндө абдан көп нерсе айткым келет эле. Кийин анан өзү дагы мүмкүн билдирүүлөрүн баарын берет. Мен сизди кабарлайсыздар. Ушул миграция боюнча тураганын алдында кеңеште айтылгандай, сыртка чыгып аткан мигранттардын ичинен Италияга кеткендердин дээрлик 80%-ын айымдар түзөт деп айтылды окшойт. Айымдарга сунушталган иштер көппү? Ооба, айымдарга сунушталган иштер көп, себеби айымдар көбүнчө багы карыларды карап үй иштеринде иштешет. Анткени эркек жарандарыбыз андай иштерге иштегендер да бар, бирок көбүнчө аял киши ошондой жумуштарды иштешет. Бирок арабызда өзүн жашынакай кылып, ишин түздөп, өздөрүнө кичине ишкана ачышып, ишкерчилик кылгандар да жок эмес. Ал жактан барып Италиянын жарандарына баш кошкондор бар. Алар биргеликте экөөлөп, үчөөлөп дегендей абдан жакшы жетишкендер да бар.
айта кетсем, мисалы үчүн Насип Кучина деген бар. Насип деген кичинекей ашка ачып алган. Манты, борсок, кыргыз тамактарын, кыргыз тамактарын барын биз сагынганда барып жеп турабыз. Анан үйдө отурган айымдарыбыз бар, жаш келиндерибиз бар. Балалуу болуп калганына карабай, үйдө отуруп алып, бозо жасашат, самсы жасашат, каалаган сагынган тамактарын өздөрү андай буйрутма берип, анан кийин сагынганда сатып алып жейбиз. Бул дагы болсо кичинекей болсо дагы бул да ишкердик, өзүн өзү табуу дегенде. Сиздер турган аралчада болжол менен канча биздин мекендештерибиз бар? Биз турган аралда, Сардиния аймагында 1000ден ашык болушу мүмкүн. Так эсеп менен айтыш кыйын, себептен Сардиния бул абдан чоң арал, айылдары да абдан көп, тоо айылдары да абдан көп. Анан 600-кө жакыны ошол Калеринин өзүндө иштешет, жан жакы белиндеги айылдарда иштейт. Калери деген бул ошо Сардиния аралдын борбору болот, борбору эсептелет. Анан көбүнчө айылдарда иштешет. Бага консулдук учеткө алганына караганда 600дөн ашык биздин жараныбыз борбордо иштешет, Калериде, калгандары бүт айылдарда. Көп жылдан бери эмгектенгендер бар. Дагы айтып кетейин деген бир нерсе, ал жакта башка улуттардын дагы жарандары, мигранттары көп. Мисалы үчүн Украина, Белоруссия, Молдовия, Румыния дегендер бар. Алардын деле экономикалык жагдайы биздикине окшош болсо керек, алар деле бизге окшоп эмгек миграциясына кеткендер бар. Бирок ошолордун арасында кыргыз айымдар өтө өзүнүн ордун тапты деп айтсам болот. Себеби дегендей ар дайым жоопкерчиликтүүлүгүн айтышат, тарбиялары да туура болгонун айтышат, себеп дегендей таза деп айтышат. Анан интеллектуалдык жагынан дагы биздин деңгээл бир аз жогорурак экен. Бизди абдан кубандырат ал нерсе. Анан көбүнчө ошо кыргыздар да бат элек деп айтканда аябай кулакты кубандап турган эле нерсе да. Кыргыз алат элем деп калышат. Ошого биз кичине өзүбүздүн дагы эмебизди көтөрүп, деңгээлибизди да көтөрүп, албетте мотивация да алып, ошентип иштеп атабыз. Сиз айткандай, ошол жака барып үй бүлөсү менен отурукташып калгандар боло турган болсо, балдарды мектепке жайгаштыруу маселеси, медициналык тейлөө деген социалдык пакеттер кандай? Ал жакта социалдык пакеттер абдан деген жакшы деп айтсам болот. Себеп дегенде ал жака үй бүлө менен кеткендердин баары тең, мисалы үчүн мектеп бекер. Бирок сөзсүз түрдө бүт документтери, ошо паспорт, убактылуу жашай турган документтердин баары так болуш керек. Бала бакчалары бекер, мектеп бекер. Эгерде жакшы окуса, анткени талап абдан күчтүү ал жакта. Жакшы, биздин балдарыбыз да абдан жакшы окуйт. Жакшы окугандан кийин университетке дагы өтүшөт. Бекер десем болот. Ал баары тең ошо баланын өзүнүн, ата-эненин берген тарбиясынан, билимге болгон мамилесинен ошол жактан келип туулат да. Баягы мисалы үчүн медициналык жактан дагы көбүнчө бекер болот. Ал жакта Италияда биздин жарандар ушунчалык кыйналып атат, башка болот деп мен айткандан алысмын. Себеп дегендеги чын эле көбү бекер. Айтып кетсек, жанагы транспорт бонус деп коет, транспорт бонустар болот. Ай сайын мисалы үчүн бир проездной деп коет, бизде кантип айтып проездной деп коет. Жол кире акылары. Жол кире акыларына бекер барып документтерин баарын тапшырышат. Ошол жерде иштеп атат деген такталма болот. Анан ошонун аркасынан бир айлык абонемент бекер жүрүүгө болот. Бул абдан жакшы нерсе, абдан чоң колдоо бул. Анткени жол кире арзан эмес, ал жакта деле кымбат баары тең. Азыр эми биринчи барган биринчи айдагы колдообу же кандай тартиби? Жок, андай эмес. Ал жакта бүт документтери так болуш керек. Анткени ал жакта СПИД деген биздин соцфондко окшогон өзүнчө уюмду бүт баары текшерилет. Иштеп атабы, иштебей атабы деп. Анан ошолорду мындай өздөрүнүн статистикасынан карап, ошого жараша көрсөтөт паспортун. Permesso di soggiorno деп коет. Бул
эмгек уруксаты. Ошону карашат дагы, анан кийин берет, 1 айга берет. Анан улам кийинки айда жаңыртып туруш керек, бирок улам барып кайрада. Себеби ал мисалы үчүн ошол жаран башка айылга кетип калышы мүмкүн, башка шаарга кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан ай сайын барын текшерүүлөр болуп турат. Талабы да жогору, бирок жардамы да абдан жакшы. Биздин жарандарыбыз бир гана үй кызматында эмес, чакан ишканаларды ачып алды дейсиз. Башка дагы кайсы тармактарды камтай алышат? Башка тармактар айыл чарбасы, айыл чарбасында бар, көбүнчө багы тамак аш тейлөө тармактарында, соода сатыкта да бар, отелдерде иштешет, көбүнчө мына администрациясында иштешет. Себеби тилди абдан жакшы билишет, тилди абдан жакшы өздөштүрүшкөн. Ошондуктан ошондой эмгектенишет. Тилди бияктан үйрөнүп баруу талабы барбы же ошол жерде барбы? Талабы жок, бирок адам бул жактан барып аткандан өзүнөн талап кылыш керек. Өзүм кыйналып калбайын депчи. Барып бара электе эле тилди үйрөнүп баштаса абдан жакшы болот. Анткени ошо тилдин айынан көбүнчө туура эмес, жанагындай кагаздарды толтурганда туура эмес жаңылып калышат. Ал жакта бир өтүр бир чекит болсо эле ката болуп калып, кайра артка кетип көбүнчө өздөрү кыйналып калышат да. Ошондуктан тилди жок дегенде мындай сүйлөө деңгээлинде анча-мынча саламатсызбы, мен атым мындай деп айтып беришсе жакшы болмок эле. Анан баргандан кийин эң жакшысы ал жакта бекер курстар бар. Мигранттар үчүн бекер курстар бар. Акча деле төлөшпөйт. Ошол жерде мектептердин алдында, университеттердин алдында барып биздин жарандар тил үйрөнө турган укугу бар. Тил үйрөнүшөт, эгерде талыкпай иштеп жакшылап үйрөнсө сертификат алат. Сертификат ушул тилди билет деген ар бир өзүнүн деңгээлинде сертификат алат. Ал сертификат кийин документтерди тууралаганда дагы абдан жакшы жардам берет да. Ошондуктан шарттар абдан эле жакшы. Айтып кеттим, башында баса белгилеп кеттим. Россиядай, Түркиядай көп деле кыйналыш эмес Италияда. Бирок мен билишимче, мен да Түркияда иштеп келгем, Түркияда деле бар. Азыр көп курстар бар. Кыргыздар өздөрү ушундай курстарды ачып алып, сабак беришет, тил үйрөтүшөт. Италияда бул багы мыйзам түрүндө берилет. Кадимкидей эле багы ошол Италия мектептеринде иштеп жүргөн мугалимдер, профессорация деп коет. Бизде мисалы үчүн жана эжеке ага дейбиз го. Алар мугалимди профессоресса дейт. Өтө мындай урматтоо менен. Мугалимдерге, педагогдорго болгон урмат, сый кадимкидей айбдан жакшы, жогорку деңгээлде. Эч кыйналгандай деле жагдай деле жок. Болгону өзүңдүн дитиң, өзүңдүн каалооң болуш керек да. Бар анча-мынча арабызда мекендештер жок эмес, көп жылдар бою жашап дагы эле тил үйрөнбөй жүргөндөр деле бар. Көп маани бербей. Бирок мен ошо баса белгилеп кетет элем, сөзсүз түрдө тилди үйрөнүп, жок дегенде Италия жөнүндө, Италиянын тарыхын, бара турган жердин тарыхын, ошол шаардын атын, кайсы жерде жайгашканын, канча адам саны бар, эмнелери кызыга турган, кандай жерлер бар деп үйрөнүп алгандан барса, анчайын эле жеңил болот эле да. Биздин жарандарыбыз көп кыйналбайт дагы эле. Ошол жакта иштеп атып, бир топ эмгек стажысы ошол жактан топтолот да. Анан кийин пенсияга чыгууга келгенде алардын, сиз айтып кеттиңиз, сөз арасында соцфонд сыяктуу ишканасы баарын текшерип турат деп. Ошол пенсиясы кайра мекенине кайтып келгенде ошол жаран менен ээрчип келеби пенсиясы? Тилекке каршы ошо ээрчип келбей атат да. Биздин көйгөйүбүздүн эң негизгиси ошо болчу. Анткени биздин айымдар көп жылдан бери иштегендер бар. 10 жылдап, 15 жылдап. Кээ бирлери 10 жылдап бир эле үй бүлөгөдө иштегендер бар. Атканда соцфондко налог төлөнөт, бүт баары тең мыйзам түрүндө. Бирок тилекке каршы Италиянын пенсиясы бизде ээрчип келбей атат. Ошону ээрчитип келсекпи, биздеги кандай жардам берет, кандай жолдорду издеп тапсак болот деген суроо туюлат да.
Анда мамлекеттер ортосунда эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүш керек экен да? Сөзсүз сүйлөшүүлөр болмоюнча ал иш билбейм кандай болуп калат, ордунан жылышы кыйын болуп калат. Анан дагы бир маселе, мисалы айыл чарбасында иштей турган болсо, биздин шарттагыдай эмес, ал жакта бир аз жеңилирээк деп айтышат да. Ошол жагын айтып кетсеңиз. Ооба, туура, ал жакта иштеш жеңил, көбүнчө эле автоматизацияга турган, мисалы үчүн тракторлор бар, атайын жемиштерди чогулта турган машиналери бар. Биз жактагыдай бүт бара кол иш эмес, көбүнчө машиналар менен, техника менен автоматизациялаштырылган баары тең элечи. Анан кийин экинчиден ошо айыл чарба жумуштарына барып иштеген жаранда көп деле кыйналбайт, себеби климаты да жакшы, суук эмес, өтө дагы ысык деле болбойт болуш керек. Болгондо дагы ар нерсенин убакыт сааты менен дегендей, убакыт сааты менен иш тартиби башталат, убакыт сааты менен иш тартиби бүтөт. Анан дагы бир кызыктуу нерсе, Италияда сөзсүз түрдө 2 саат дем алыш берилет күнүгө. Ал 2 сааттын ичинде биздин жарандар кааласа уктайт, итальяндар уктайт. Итальяндар түшкү уйкуну абдан сыйлашат, терезелеринин баарын жаап алат, эч кандай жарык да жок болот. Анан 2 саат кадимкидей укташып өздөрүнө келишет да, ошондой. Анан кийин ошол уйку бизде деле бар. Биздин жарандарга деле 2 саат берилет күнүгө. Күнүгө 2 саат мыйзам түрүндө берилет. 2 саат дем алат, мисалы үчүн саат 8 сааттык жумуш болсо деле 2 саат. Мисалы үчүн 8 саат. Мисалы үчүн эртең менен жумуш саат 8-де же 9-да башталса, демек саат 12-ден же 1-ден 3-кө чейин же 2-ге чейин дем алыш убактысы болот. Анан биздин жарандар көбүнчө багы айтып кеттим, бир аз борбордон узагыраак болгондор шаарга келип өздөрүнүн иштерин бүтүрүп кайра кетип калыш мүмкүнчүлүгү да бар. Себеп дегенде ошол деле документ, ошол деле мисалы үчүн ошо жанагы үйгө акча салабыз дешет, башка кылат. Ошол жумуштарын ошо 2 сааттын ичинде бүтүрүп алып, кайра тыпыйып жумушуна кетип калышат. Ошол жагы да бар. Ошол мисалы ошол малга кайтаруу учурунда деле биз чылап жөө жалаңдап тоону ашып белди басып дегендей нерсе жок деди окшойт. Ооба, туура айтасыз. Мен өз көзүм менен көргөндү айтайын. Ооба, ал жакта биздин чабандар чоң керзебетүктү кийип алып, жамгырда, нөшөрлөрдө, каарларда кыйналып, тоодо, тескейлерде жүрсө, ал жакта малды машина менен кайтарышат көбүнчө. Мен өзүмдүн көргөнүмдү айтып атамын. Кадимкидей эле жеңил машинага минип алып, апакай бут кийимдерин кийип алып, машина менен баягы малды айдап эртең менен барып коет. Жайытына алып барып коюшат. Анан кийин кечинде кайра эле ошо машинага минип алып, кайра айдап келишет да. Анан дагы да жакшы окшойт, малдары да жакшы. Малдары да жакшы, анан жанында атайын үйрөтүлгөн иттери да бар. Бул биздин эле тайгандарга окшогон 4-5 ит кайтарат. Күндүз чабан малды жайытка алып барып коюп, кайта өзүнүн үйүнө кеткенде малды, койлорду, уйларды иттер кайтарат. Анан кийин дагы бир кызыктуу нерсе, ар бир уйдун мойнунда мындай коңгуроолору бар да. Жоголбойт. Белгиси бар. Ар бир бодо малдын мойнунда коңгуроолор. Демек бири-бирине окшобогонбу? Номерлүү бар. Биздикине окшоп эле кээрлери боек менен боеп коет, кээ башкача бир кыркып коюшат, иши кылса бар, жок эмес. Анан абдан жакшы шарттары да жакшы да, таза, жаткан жерлери да таза, кашаралар деп айтабыз го биз, баары таза, иши кылса оңой эле да. Мен эмне үчүн оңой деп айтып атам? Балким мен үчүн оңой көрүнгөн менен мүмкүн малчылар үчүн оңой эместир. Бирок салыштырмалуу, бул жакта биздин малдарды кантип кайтарышат, ал жакта салыштырып болбойт. Мына билим берүү жаатына келе турган болсок, чет өлкөгө грантка тапшыргандар бар, же болбосо атайын квота бөлүнгөн учурлар бар дегендей, Италиядан билим алабыз деген биздин жаштарыбыз кандай деңгээлде? Кабарыңыз барбы? Албетте бар. Грант алгандар, утуп алгандар абдан көп. Италия баягы чоң мамлекет болгон үчүн ар бир шаарында биздин студенттер бар.
өтө көп студенттер мисалы үчүн ошо Неаполь деген эң эле чоң шаарлардын биринде кадимкидей эле окушат, окуу деңгээлдерде жакшы биздин окуучулар негизинен эгерде окуулары жакшы болбосо алар Европага чыга албайт эле да. Демек эң башынан билимге өтө чоң маани берилген, үй бүлөдө дагы, мектепте дагы. Ошон үчүн алар биздин жаш студенттер, азаматтар барышат, деңгээлдери, окуу деңгээлдери абдан бийик деп айтсам болот. Ал жакталарда абдан сыйлашат, жакшы мамиледе биздин студенттерге. Анан сырткары толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн студент түшкө чейин окуп, түштөн кийин иштеги укугу бар. Түштөн кийин иштеп, анча-мынча өзүнүн керек жарагына тие турган акчаны таап алса болот. Бул бир. Экинчиден, билим 12 жылдык деп айтышат го ал жакта. Ал жакта 12 жылдык окуу биринчи баштапкы класс, анан ортоңку, анан кийинки болуп бөлүнүп кетет. Ортончону бүткөндөн кийин кээ бирлер жана биздин ПТО окшогон окууларга, профессионалдык техникалык окууларга кетиши мүмкүн. Бирок көбүнчө ошо 12 жылды бүтүрүп жогорку билим алганга баары умтулушат. Алардын арасында биздин дагы жарандар көп. Мисалы үчүн аз эмес. Анан окуу жөнүндө айтып кетсем, мисалы үчүн Миланда биздин сонун кыздар бар. Айтып кетсем, Бурма Чачтомоева деген бар. Фейсбукта дагы, башка соц тармактарда абдан көп тааныйт. Ушунчалык сонун жаркылдаган кыз, аракетчи, өзү таластык болот. Ошо кичинекейден баштап кыялдарына туура кадам таштап, азыр ошо магистратураны, бакалавриатты бүтүп, азыр үй бүлөлүү болуп калды. Ал жактан сонун Роджер деген италиялык жигитке күйөөгө чыкты, кыздуу болду абдан сонун. Ошентип эле ошо талаштын эле жөнөкөй эле мектебинен окуп эле, анан кийин бул жактагы вузду окуп, жогорку окуу жайды бүтүрүп, ошо грант утуп алып, Италия, Миландын шаарын борбордо жашайт. Барганда жөн эле отура бербей, иштеп дагы модель болуп иштеген, биздин азиялык модельдердин кандайча десем, таанымалы бети болду да. Лицо. Италияда, ооба, ошондой болду. Азыр Кудайга шүгүр, ал жалгыз эле эмес, андай кыздарыбыз абдан көп. Назгүл Төлөбаева деген бар, ал Флоренцияда. Мисалы үчүн алардын өздөрүнүн жеке ишканасы бар, абдан чоң, мрамор чыгара турган жерге. Мрамордон жасалган эмеректерди чыгарышат. Ал дагы биздин эң жакшы татыктуу кыздарыбыздын бири. Алар жөн эле ал жерде өзүм үчүн деп жүрө бербей, өздөрүнчө баары тең уюм ачып алышкан, кыргыздарга жардам беришет. Сөзсүз түрдө биздин баягы салттуу майрамдарыбызды дайым өткөрүп турушат, чогултуп турушат, ар дайым жаштарга абдан үлгү болуп, жардамчы болушат. Бул жактан барып, кээде студенттер барып, жаңы барганда, баягы жатаканалар жок кыйналгандарга аларга да жардам берет. Документти кандай туура жол менен алыш үчүн адвокаттар, ал жакта адвокаттар деп коет. Бизде мисалы үчүн нотариустар даярдап берсе документтердин баарын, ал жакта адвокаттар деп коет. Ошолордун баарынын аттарын айтып, офиси кайсыл жерде, кантип барыш керек, ошонун баарын тең тыпылдап айтып жардам берип турушат. Бул абдан деген кубандыра турган нерсе. Чет жакта жүргөн, Италияда жүргөн биздин кыргыз жарандар абдан бири-бирине күйүмдүү, ынтымактуу. Эми арада болбой койбойт. Себеп дегенде уюмдардын арасында ким кыйын, мен кыйын дегендер жок эмес, бар. Бирок ошол ал бир эсебинен мүмкүн ошо деле жакшыдыр. Анткени конкуренция дейсизби? Конкуренция двигатель прогресса дегендей бар, жок эмес. Иштешет, арабызда, Кыргызстанда кандай болсо ал жакта деле ошондой нерселер болот, бирок салыштырмалуу, дагы эле баягы все познается в сравнении дегендей. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу Италияда деңгээли жогорулап атат. Анан бул жактан барган жарандар дагы эми эртерээк адаптация болот да, интеграция болуп атышат. Себеби угушат да, баары эле баягы бири-бирин өстөрү эле кете бербейт да.
Мына сиз айттыңыз, пенсия маселесин мамлекет чечип бере турган болсо, бул чоң колдоо болот эле. Абдан чоң колдоо болот эле. Биздин мисалы айдоочулук күбөлүгүбүз Россияда жарактоо деп эсептелип таанылса, Италия мамлекети ошол нерсени тааныйтпы? Жок, азырынча биздики андай ачык боло элек. Россияда мисалы үчүн биздин айдоочулук күбөлүктөр жарай берсе, азыр Европада жарай элек. Бирок мен тагын айта албаймын, бул жерден эгерде ошол жана күбөлүктү европалык үлгүдө күбөлүктү алып баргандан кийин 1 жыл ичинде ошону колдонсо болот деген немиш угуп калдым, бирок тактай элекмин, калпычы болбойн. Ошентип айтып атышат, бирок эгерде андай болсо деле жаман болбойт эле. Себеби дегенде биздин эркек балдар, эркек жигиттер да бар эми, көбүнчө тиги карыларды баккандан көрө машина айдап, бир жерге автобус айдайбы, ошондой мүмкүнчүлүк болот эле да. Анан жумуштун баягы эмес тармактары кеңейет эле. Ооба. Бир эле тармакта боло бербей. Себеп дегенде биздин эркек жарандар дагы ошо бакычы болуп иштешет. Анткени эркектер бар, эркектерди эркектер карайт дегендейчи. Көбүнчө кээде ошону талап кылып калышат. Бизге эркек керек, анткени баягы кары болуп калган баягы аталар үчүн деп. Аталар буту сынып калат, башка болуп калат, жан башынан ооруксунгандар бар. Аларды көтөрүш керек, ордунан жылдырыш керек. Айымдар үчүн бир аз кыйын болуп калат. Ошондуктан кээ бир эркектерибиз ошондой тактада иштешет. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Бизге кызыктуу маалыматтарды бөлүштүңүз. Урматтуу радиочулар, мына жогорку кеңеш төрагасынын алдында миграциялык кеңеш иш алып барат. Ошол кеңештин жыйындарына катышуу максатында жергебизге келген Италиядагы расмий өкүлүбүз Гүлсара Асанбекова сиздер менен ой бөлүшүүгө обого чыгып отурду. Саламатта болуңуздар. Чоң рахмат сизге дагы. Мени ушинтип келип, чакырып, ишенем көргөзгөнүңүздөр абдан чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым бар болуңуздар. Ушинтип жаркылдап жүрө бериңиздер. Рахмат. Жүрүшүн сиздер Facebook баракчабыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан да көрө аласыздар.